Assalamu alaikum, hormatly Kırgız elim, Kırgız kalkım. Mına kıyın iş 40 жылда билинет дешеле, азыркы заманда кыйын иш 40 эле күндө билинип калыптыр. Эмне дегенде могуреки 5-6 ай, 1 жылдан бери мына Матраимовторго көбү жаап, мына Американын саясатын колдогон азаттыктын журналисттери мына Али Токтакунов мына канча бир каралап чыкты эле. Бүгүн мына өзүнүн $100.000 алган боюнча кеп таркап отурат. Эгерде бул чын болсо, биз ал кептерине да кызыктар эмеспиз. Биз жөн гана өзүбүздүн тил менен, кыргыздын ою менен, кыргыздын бир маданият, менталитети менен бир жооп берейин деп атам да. Кыргыз качан өзүнүн бир байларын кууду эле. Мына биз кечегиле мына 100 жыл мурдагы тарыхыбыздан үлгү алсак болбойт беле? Ошондо дагы бизге мынакей келип, биздин чыгаан мамлекетти коргоп, ушундой Кокон хандыгын кармап турган биздин бийлерибизди, бизнесмен ушундай баатырларыбызды кембагалдарга тукуруп, бай манап кембагал деп бөлүп, кембагалды бизге каршы салып манаптарга, биздин ошо байларыбыз, бизнесмендерибиз чекеге качып чыгып кетти, мамлекет жок болду. Кийин ошо кембагалдардын өзүн кууп, мына кор болуп кембагалдар ашууларда сөөктөлүп көмүлбөй калып кетти. Мына акырында ошо Кокон хандыгы жоюлуп, мына акыбети эмне болду? Ушундай килтейген хандыгыбыз жоюлуп, мына ушундай бир тарыхта ушундай ордубуз азыркы деңгээлге келип калды. Бүгүн дагы мына Кыргыздын жигиттери эми бел байлап, эми тизеге турушуп, эми бул ушу бизнес жолдорун ачып, мына Райым Матраимовдор, Кубанычбек Жумалиевдер, Камчыбек Ташиев, мына Бабанов, Аскар Салымбеков, Акылбек Жапаров, мына ушундай көптөгөн Кыргыздын бир чыгаан Осмонбек Артыкбаев, Исхак Пирматов, мына Оштон Пиримов, мына ушундай көптөгөн жигиттерибиз чыкканда, буларды бүгүн азаттык тукуруп отур Кыргызга. Ушул бир 10-15 байыбызды ушинтип отуруп, биз бизнесмендерибизди чыгарып берсек, булардын жолу бош калат. Булардын бизнестери бош калса, ошоке чет өлкөлүктөр келет. Чет өлкөлүктөр келсе, 10 жыл, 15 жыл иштеп, акчасын түйгөн боюнча бизге бир сом бербей чыгып кетет. Бул оор бир орчундуу саясат. Ошон үчүн биз алдын ала ойлойлу. Бул чоң казат, бул бизге жакшылык кылбайт. Чоң казат илгерки ошо 100 жыл мурдагыдай багы бай манап деп бөлүп, Кокон хандыгын жок кылгандай бир саясат деле алып келип атат. Ошон үчүн ойлонолу кыргызым. Биз бирибизди жеп койду, ичип койду деп алдыңкы саясатты карайлы. Биз мындан нары дагы өзүбүз андан көрө ынтымакка келип, президентибиз ушу бизнесмендердин баарын чогултуп, ушуларга шарт түзүп, ушуларды ар бир областка кызмат кылдырсын. Ушундай ынтымакка келели элим. Мына бүгүн мына бет ачылып отурат мына азаттыктын кандай бир кара иштерди жасашканын. Мына Кудай таалам бирөөнү дейт, бирөөнү чукусаң, өзүң үйдө отурган жерде чукулуп каласың деген. Бирөөгө доом атарсаң, ата бабабызда сөз бар, ор кассаң дагы тайыз кас, ошолорго өзүң түшүп калба деген. Ошондой эле мына азаттык орду жалган жалаа менен Матраимовдорго казам деди эле бүгүн өстөрү түшүп отурат. Ошон үчүн биз келгиле элим, ынтымакта болойлу, өзүбүздөн чыккан жигиттерди коргойлу. Бөлөк бизнесмен бизге кыргыздай бизнесмен боло албайт. Ата бабабыз ошон үчүн айткан, бөрү баласы ит болбойт деп. Американын бизнесмени, же Германиянын бизнесмени, же Кытайдын бизнесмени, же Россияныкы бизге кыргыз боло албайт. Алар эртеби кечпи киндик кан тамган жерине акчасы менен кошулуп кетишет. Булар өзүбүздүн жерде калат. Булардын небере чеберелери ушул жерде калат. Ошон үчүн ынтымакка келели, бөлүнбөйлү, биз бир болойлу. Буну биздин күч органдары дагы тыгыр көзөмөлдөп, Кыргыздын бир
улуттук саясатын жүргүзүп ушул жерде ынтымакка келип бизнесмендерибизди коргош керекбиз. Бизнесмени жок мамлекет чөгөлөйт. 10-15 жылда жок болуп кетет. Аларды башка жердин бизнесмендери келип туруп, ээлеп алып туруп, ошолар саясатын жүргүзөт. Ошон үчүн ойлонолу. Ошон үчүн өзүбүздөн чыккан бизнесмендер иштесин. Буларга бут тоспойлу. Керек болсо буларды колдойлу. Ошондо биз кыргыз өнүгөбүз. Ошондо биз өзүбүздүн саясатты коркутпай жүргүзө алабыз. Бизге четтен инвестор керек эмес. Өзүбүздүн байлар, өзүбүздүн ушу жигиттер жетерлүү. Ушу бир 20 чакты миллиардерлерибиз бар экен, миллионерлер. Ушулардын баарын ишке салайлы. Ушулардын баардыгынын акчасын Кыргызстанга иштесин. Буларды куугунтуктасак баардыгы качышып кетсе, эртең биздин мамлекетте акча жок калат. Ошондо сырттан башка чужой атаң, энең тааныбаган бизнесмендер келет. Алар 99% байлыкты өзүнүн жерине алып чыгып кетет. Ошон үчүн ойлонойлу кыргызым. Чоң казаттын саясаты бул туура эмес.